Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мындай деп айтат: Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнаси ва баййинатин минал худа вал фуркан фаман шахида минкум аш-шахра фальясум. Садақаллахул азим. Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ошол туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Кур'ан түшүрүлдү. Силерден ким мына ушул айга күбө болсо, туш болсо, орозо тутсун, орозо кармасын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Буниял исламу аля хумс. Ислам 5 рүкүндөн куралган. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп күбөлүк берүү, намазды тургузуу, зекет берүү, мүмкүнчүлүгү жетсе ажылыкка баруу. Эми акыркысы биздин темабыз Рамазан айында орозо кармоо. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, жогорудагы далилдер, аят жана хадис анна сияма Рамадан фард. Рамазан айындагы орозо парз экенине далалат кылат. Мындан чыкты, Рамазан айындагы орозо исламдын негиздеринен болуп эсептелет. Эми биз мындан билебиз: анна сияма Рамадан ибада ва лайса ада. Рамазан айында орозо кармоо бул ибадат, адат эмес. Эми ошол ибадат менен адатты айырмалаган нерсе бул ниет. Орозону Алланын ыраазылыгы үчүн туталы. Ошондо сооп ажыралабыз. Эгерде орозону Алла мага парз кылды, Аллах үчүн кармадым деп ниет кылып тутсаңыз, Алла мурдагы кылган күнөөлөрүңүздүн баарын кечирет. Ошондой эле баа жеткис соопко ээ болосуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Кимде ким орозонун парз экенине ыйман келтирип, Алладан соопту үмүт кылып, Рамазан айында орозо кармаса, буга чейинки кылган күнөөлөрү кечирилет. Демек туугандар, биздин ниетибиз Алланын ыраазычылыгы үчүн гана болсун. Мындай болбой турган болсо, сиздин орозоңуз жөн эле диета болуп калышы мүмкүн. Сиздин орозоңуз ачкалыктан башка эч кандай пайда бербеши мүмкүн. Ошондуктан туугандар, ниетибизди Алланын ыраазычылыгы үчүн кылалы. Ошондо гана биз ийгиликке, Алланын улуу болгон соопторуна жетебиз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.